Жеңил шарттарда каралган экен. 26 жаштагы ак жигит Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде мугалим. Келинчеги да ушул кесиптин ээси. Жаш үй бүлө мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турган. Анын айтымында мамлекет тарабынан ипотекалык шартта турак жайлардын берилип жатышы калкка, анын ичинде жаш үй бүлөлөргө жакшы колдоо. Мамлекеттик кызматта иштеп 4% чен менен үйлүү болуу абдан ыңгайлуу дейт. Плюс сери баягы льготныйга турдук 4%ке мамлекеттик шартта ошо кезекке туруп биз дагы жакшы үмүт менен күтүп отурабыз. Эми буюрса кезегибиз келсе биз дагы Кудайым буюрса ошо үйлүү болуп калабыз. Ош шаарында 3 жерде курулуп жаткан Асман Резиденс 1, 2 жана 3 турак жай комплекстеринин курулуштары ыкчам темпте жүрүп жатат. Үйлөрдүн алды 8-кабатка чейин көтөрүлүп калса, 1-кабаттагы батирлерде шыбак иштери менен электр монтаждоо жумуштары башталды. Мен азыр Асман Резиденс 1 Ош шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйдө турам. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 1-кабат жана 2 бөлмөлүү үй. Коноктосуучу бөлмө, бул бөлмө ашкана бөлмөсү, жуунуучу жай жана ошондой эле атайын буюм тайымдарды сактоочу жайлар дагы каралган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, шыбактар менен шыбалып, электр чубалгылары дагы тартылган. Негизинен Асман 1 Резиденс бул ипотекалык турак жай 2026 жылдын алгачкы айларында, тагыраак айтканда январь айында пайдаланууга берилүү пландалууда. Жалпысынан Асман 1-де 8 блок болот, 12 кабаттан болот. 543 батир бар. 8 блоктун тең жумушу жүрүп жатат. Эң алдыңкы манали жумуштары 8 этажга келип калдык. 7-6 этаждарда манали жумуштары жүрүп жатат. Кирпичный кладка жумуштары эң алды 4 этажга чыгып калдык. Ошондой эле электромонтаж жумуштары башталган, штукатурка жумуштары башталган. Жалпысынан эле Асман 1-де 300 адамга жакын жумушчу иштейт. 3 турак жай комплексинде жалпы 5349 батирлүү көп кабаттуу 73 үй курулуп жатат. Асман Резиденс 2 бала бакча, оорукана, мектеп сыяктуу социалдык объектилери менен куру долбоорго кирген. Ал эми Асман Резиденс 1 жана 3 турак жай комплекстеринде спорттук жана балдар аянтчалары, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлары болот. Асман 3 боюнча айтып кетсек, февраль айында башталган 2025. Ошо февралдын акырларында 4 блоктун катлаган казып бүткөнбүз. Жалпысынан ал жака 9 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөр чөт. Батирлер келерки жылдын 1-кварталынан тартып бериле баштары мерчемделип жатат. Алар ипотекалык шартта 4 жана 8% чен менен 15-20-25 жылдык мөөнөткө берилет. Үйлүү болууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталындагы электрондук кезекке туруусу кажет. Айдан Амалбек кызы, Азам Бузуриков, Ала Той 24, Ош.